Misali ентамга мен Турцияда жүрүп бир эмеге мазарга барып, мүрзөгө барып, ошол жерде күмбөз тургузуптур. Анан тиги ошо жергиликтүү алып баруучу жанагы айтып калды. Гид айтып калды. Мынагу ушул биз билбейбиз, ушул бир баатыр болгон экен, ошого коюлган, орнотулган күмбөз деп. Анан мен барып карасам, күмбөздүн астыңкы чоң гранит ташына бөлөстүн ентамасы чегилип турат. Ой шундук. Бул кыргыз турбайбы? Ал болгон окуя 13-кылым, крестоносцуларга каршы согушкан 12-низамтарга каршы. Ошондо баатыр болгон экен. Көрдүңөрбү? Ентамга. Ентамга аркылуу биз ким экенин билип атпайбызбы? Туурабы? А жанагы таштык маданияттан мурда тагар, карасук маданият, андрон маданият дөө мүзөлөрдө, томполордо уруулардын ентамалары оюлбады. Карасук маданиятта балбал таш коюлган. Балбал ташта уруунун ентамасы чегилген. Бул кимдин сөөгү жатат? Ошол эле учурда бул кимдин мекени? Мына мисалы бу жерде Сыпатай баатырдын күмбөзү турат. Билесиз, Меркеде. Бул иши көз өткөндө өзү айылы тетияктын бир топ чакырым талаап экен да. Анан айтыптыр, тоодун этегине койгула деп. Менин сөөгүмдөн кыргыздар аттап жерди сурабайт. Бул жер биздики болот деген экен. Көрдүңүзбү акылмандыгы кандай? Чын чек ара такташканда биздин баатырдын сөөгү жатат, кыргыз айланайын туугандарым. Кантип силер ушул жерге меники деп айтасыңар дейди. Бул негизи ушу Санжыранын дагы бир эмеси, касиети бул генофондду сактоо. Ошо да. Мен ошого сөздү буруп атам. Мына биз ошого көңүл бурбай калдык. Кыргыз айтканда, жети атасы өтпөй кыз алып кыз беришпейт дейт. А көчмөндөрдө түшүдүктүү, бирөө чаап кетет, туткундап кетет, кайта ата журтун табат, кайта элине келет. Анан, ой, сен атаң ким дегенде билбесе, а мүмкүн сенин эки атадан кошулган бир тууганыңдын небереси, чөбереси болот. Анда кыз берүү болбойт да. Ошон үчүн кыргыз айткан, жетесин билбеген кул деген. Ага кыз берүү мүмкүн эмес деген. Анткени майыптар өлөт да. А майыптан кимге пайда? Түйшүктөн башка коомго эчтеке жок. Мына көрдүңөрбү? Генофонддун тазалыгын, күчтүүлүгүн сактаган кыргыз элинин улуу даанышмандыгын биз бүгүн бул Санжыра элди бөлүп жарат деген жалган сөз менен алданып, барын ташталканын чыгарып атабыз. Мисалы, бизде жаш өспүрүмдөр азыр кызыга баштады. Менин атам ким эле, тигүү деп. Бир эле мисал, мына жерде Алтайдан чыккан, бул эмеде Хакасияда чыккан Абакандан социальная структура раннего средневекового кыргызов деп. Мына ушул жерде 7-9-кылымга таандык аскадагы кыргыздын жоокери чегилген экен. Аттын соорусунда бакан ентамга чегилген. Бул биздин жетигендин бакан ентамгасы. Эми ушуну айткандан кийин балдар өзгөрүп атпайбы? Бул биздин ата бабаларыбыз ошондор болгон экен го. Муну эч ким, бул паспортта. Бул ентамга. Муну эч ким жокко чыгара албайт, эч ким талаша албайт. Бүгүн да барсаң, жылкыларда бакан ентамга. Жылкыларда, бодомалдарда, уйлардын соорусуна жылкы, негизи ызытып туруп темирден ошо менен басканда. Азыр да бар. Анан ушул 7-кылымда, ой, анда биз ошол жерде жашаган турбайбызбы? Анда биз жөнөкөй эмес турбайбызбы деген таптакыр бөлөк сезим пайда болуп атат.